Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamdардын ээси, анын жаратуучусу Аллах субхану ва таалага чексиз мактоолор айтабыз. Адамдарды ал тууганчылыкка үндөдү жана туугандашууну милдет кылды. Өзүнөн гана коркуу, андан кийин гана тууган урукка бекем бол деп буйурду. Анын пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам туугандашуунун жана тууганчылыктын эң жогорку үлгүсүн көрсөттү. Ага салаваттар болсун. Жана бүгүн биз сиздер менен келин жана тууган урук ортосунда маселе кылабыз деп чакырган аянтыбызга баш багып үңүлгөн туугандарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Ооба, чындыгында бүгүн тууган урук жөнүндө да сөз кылалы. Келин алдык, келин келди. Келин албетте биринчи эле кезекте эң чоң кубаныч тууган урукка. Тууган урук келинге сүйүнөт. Баламчы эжем келин алыптыр, байкем келин алыптыр, акем келин алыптыр, иним үйлөнүптүр деп мына ошо келген келин тууган урукта да кубанычтын дүрбөлөңүн салат. Тууган урук дагы жаңы келинди көрүп келели, жаңы келинди барып келели, мындай кылып келели, андай кылып келели деп бир канча убакытка чейин келин, кечирип койсоңор, ошо бир 2-3 балалуу болгонго чейин келин бойдон кала берет тууган урукка, жаңы келин бойдон кала берет. Ал төрөсө деле боюнда болуптур, бешикти оюн бериптир, жентегин бериптир, тушоо кесибин кылыптыр. Мына ушунун баардыгы жаңы келин, жаңы келин, жаңы келин. Тууган урукка жаңы келин ак жол тойлугу бул алар менен болгон дилбар мамилеси. Келсе калагым кашым дебей, ар бир туугандын өзүнүн ордуна жараша ордун таап мамиле кылып берүүсү. Эркекчи эртели кеч талаада ал көп нерсени баамдабай деле калышы мүмкүн. Тууган урук менен болгон мамилеге анчейин мындай бир тың болбогон эркектер деле бар. Ишинде жүрүп, кээде жакын алыс туугандар менен катташканга деле мүмкүнчүлүгү болбогон эркектер бар. Кээ бирлери байкайт, кээ бирлери байкабайт, кээ бирлеринде ал тарбия болгон эмес, бир эркек талаанын адамы го. Мына ушунун баардыгын келин ордуна коет. Келин күйөөнүн эсине салат. Бул акебизге баралы, бул акебизди карап коелу, бул акебизди көрүп коелу, бул акебизге салам дуа деп коелу, муну берип жиберели, муну жедирип коелу, ооз тигизип коелу, чакыр коелу чайга. Мына ушунун баардыгын келин жасайт. Келин эске салат ушунун баардыгын. Ошондуктан тууган урук дайым келиндин тарабында болот. 2 жаш урушуп же араздашып кетсе, 100дүн 99-у күйөө тарап, 100дүн 99-у келин тарапта болот. Келиндин таламын талашат. Мына ушундай. Эмнеге десе, келин мына ошо тууган урукка жакканга үлгүргөн. Тууган уруктун жүрөгүнө жол тапкан, түнөк тапкан жүрөгүндө. Караса, жүзү сени кубанткан, тапканын алдыңа койгон. Тууган уругуңа жакшы мамиле жасаган. Тууган уругуңду сага жамандап, сени аларга жаман көрсөткөн эмес, сенин жакшылыгыңды жарыялап, жаманыңды жапкан келин, жубай, мына ушул тууган уруктун жүрөгүнөн түнөк табат. Тууган урук бир жакшылык. Аллах субхану ва таала тууган урукту бекем кармоого үгүттөйт, кызыктырат. Тууганчылык дейт Аллах субхану ва таала. Менин тактыма байланган. Ким тууганчылыкты үзсө, мени менен байланганды үзөт деп Аллах субхану ва таала кайсыдыр бир хадиси кутсийде айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууганчылыкка өтө бекем болгон. Жанагы биринчи аят түшкөндө да, Иqra деген аят түшкөндө ошо коркуп кетип үйүнө чуркап келди де, жана жубайына мени ороп кой деди. Хадича энебиз ал затты ороду, бир канча убакыт өзүнө келгенден кийин туруп болгон окуяны айтып берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чочулаганы, мага ушундай бир нерселер көрүнүп кетти. Мен ушу бир түшкүндүккө түштүмбү, же мен акылымдан аздымбы деген сымал коркунучтар, кооптонуу бар эле. Мына ошондо жубайы Хадича энебиз айтат: "Я Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, Аллах субхану ва таала сага андай нерсени бербейт" деди. Себеби сен жардыларга кол ачыксың, мамилеге жакшысың, анан эң негизгисин айтып, сен тууганчылыкка бекемсиң деди. Караңыз, тууганчылыкка бекемсиң деди. Тууганчылык бул көп, мен угуп калам, ушул туугандарымдан алгандар бар. Мен туугандарым мынтти, мен туугандарым тигинти, же болбосо мен туугандарым жардам бербейт, мен туугандарым тигиндей мындай. Туугандардын негизги аткара турган ролу ал туугандыгы эле экен өзү. Ырыскыны Кудай берет. Калган нерсени бүт бардыгы Аллахтан. Тууганчылык деген ушул туугандын бар болгондугу экен. Мына ушуну менен байланышкана болуш керек экен. Эми
ислам мына ушул тууганчылыкты дагы тартиптеген. Ушул тууганчылык да тартиптелген исламда. Жөн эле мына мен тууганым экен деп эле өлүп жатып калыш эмес. Жөн эле мына мен тууганым деп эле бар жокту ачып коюш эмес. Жок, тууганчылыктын да өзүнчө регламенти, тартиби бар экен. Эң негизгиси сенин тууганың сенин диниңде болуш керек. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир ошо өмүр таржымалына кайрыла турган болсок, анын жашоосундагы негизги колдоочуларынын бардыгы туугандары болгон. Тегерегиндегилердин бардыгы туугандар болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн жанын бергени даяр болгон, кээделер жанын бергендердин да дээрлик бардыгы туугандары болгон. Экинчи тарапта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр бою сыздаткан, аны кууган, аны кемсинткен ургандары да туугандары болгон. Ушулар да туугандар болгон. Көпчүлүк араб чөлкөмдөгү көпчүлүк уруулар бул туугандардын ортосундагы жаңжал деп көпкө чейин кийлигишкен эмес. Бул туугандардын ортосунда жаңжал. Булар өздөрүнчө териштирип алат, анан биз жаман көрүнүп калбайлы деп бул туугандардын мамилеси деп кийлигишкен эмес. Демек, туугандар тууган болгонуна карабай туруп чыныгы тууган болот экен. Жана тууганчылыктан чыккан тууган болот экен. Ал эмне менен өлчөнөт десе, менин кызыма калыңга келбей койду, же болбосо мен тойма бербей койду, аны менен эмес. Дин менен бөлүнөт экен тууганчылык. Муну биз айтып аткан жокпуз. Бул динде ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн тарикат ушу. Биздин динибиз менен болсо, ал тууганчылыкты үзүү бизге күнөө, Аллахты наразы кылабыз. Биздин динибизде болбосо, биздин динибизди кармабаса, биздин динибизге каршы болсо, ал тууганды тынбаш керек үгүт кылмайынча. Чакырыш керек өзүбүздүн динибизге. Жетелеш керек өзүбүздүн динибизге. Жакшылык менен, кызмат менен. Тынбаш керек мындан. Бүгүн туугандарды өзүбүздүн динибизде тууганчылыкка чакырыш керек. Мына ушул маселеде келиндин ролу абдан зор. Келин ушул маселеде тынбаган кыймылдаткыч болуш керек. Эгер дин маселесинде ойгонгон келин болсо, динди түшүнгөн кыз болсо, барган жеринде туугандарын дин менен кармайт. Дин менен тууганчылыкты бекемдейт. Биздин эл динге жакын эл, Кудайга шүгүр. Эгерде динчил келин болсо, дин менен жашаган келин болсо, тууганчылыктын бекемделүүсүнө өтө чоң өбөлгө бар. Туугандар бул келин калпайтпайт. Бул келин ушак айтпайт. Бул келин тууганчылыкка бекем, колундагысын аябайт деп, ал келинге бүт кылган маселеси, берген маселеси, жолсом көтөргөн маселеси дин тегерегинде болот. Ошондуктан биз дагы бир жолу насихат кылабыз. Кыздарды турмушка берээде дин менен берсек, дин менен кызыбыздын аброюн туугандарга сунуш кылсак, келечек бара турган туугандарына биздин кызыбыз дин аброю менен барса, мына ошол кызыбыздын барган жеринде аброю биздин да аброюбуз, ата эненин да аброю. Ушундай оронгон келин келди, ушундай ыймандуу келин келди, ынсаптуу келин келди. Туугандар кыздарын келинге жөнөтө баштайт. Барып тиги жеңиңен үйрөн, барып жеңиңен таалим ал, барып жеңиңе каралаш тегерегинде жүр, жана ошондон ал. Мындай келинден айланса болот. И бар биздин жашообузда мындай келиндер. Демек, тууганчылыктын негизги фактору эркек менен аялдын ортосундагы аларга болгон мамиледен башталат. Эркек менен аял өзү эң биринчи тууганчылыктын борбору. Экөө бирине бири тууган. Эр катын бирине бири тууган. Мына ошол ортодо тууганчылык бекем болсо, бул дин менен болот. Мына ошол. Эгерде дин менен бекемделбеген эрди катындык болсо, ал акча менен же байлык менен же төрө бала бакыра ушун менен гана байланат да, ал байланыштар өтө алсыз. Ал байланыштар эртердир кечтир үзүлүшү мүмкүн. Сен мынтип койдуң, мен укугумду тебелеп койдуң, мага туура эмес айтып койдуң менен үзүлүп кетиши мүмкүн. Мүнөзүбүз келишпей калды деп деле. Эми дин менен чыйралышкан тууганчылык тегеректеги туугандарга дагы дин менен мамиле кылат. Ошондуктан бүгүн тууганчылык маселесинде кыздарыбызды дин менен тарбиялап жөнөткөнүбүз жакшы болот. Тууганчылыкка бекем келин үй бүлөсүн бекем кармайт.